Бүгін таңғы 5-ші программасының студиясында музыкалық қонақтарыбыз бар. Бізде жақшы ырчы Анель жана Азамат Имашев. Құтман таңыздар менен. Қош келіпсіздер. Көргеніңізге қуаныштабыз. Қандай жүресіздер? Жақсы. Телешаңыздарға чақырғаныңыздарға аябай разыбыз. Құтман таңыздар менен бір жол Қырғыз елді дағы Қырғыз елім Құтман таң менен. Сізді біз білгенден ұшындай ырдайттағы екенсіз. Анан кейін билейттағы ұшы конкурсқа шығып дағы жеңүүчү болгонсуздар. Жаңылбасам. Биринчи эл аралык Кыргыз эл би сынагынын лауреаты болдук. Куттуктайбыз. Рахмат. Качан өттү ал сынак? Былтыр өттү. Былтыр. Быйыл да дайынданып атасыз. Быйыл да буйрса. Хоккей менен машыгуу ойдо жокпу? Балким. Балким. Эгер машыгып калсаңыз бизге келиңиз. Бүгүн көрдүңүз го, жананты ойнойсуз. Албетте. Жакшы. Спортко кандай көз караштасыз? Спорт менен машыгасызбы? Спортко мен Чуркого жакынмын. Таңгамал. Жөгүлүксүзбү? Канча километр жүгүрүп коесуз? Ар кандай. Ар кандай болгондо мисал калсак. Кейде мындай көп чуркагым келбей болгондо кичине эле чуркап коем. Жакшы чуркагым келгенде узак чуркап коем. Ошондой главное бир чуркайм да. Чуркайсыз, чуркаганга жакшы. Жана ошондой эле дайыма бийлеп турасыз, кыймыл аракеттин үстүндө жүрөсүң. Ошонуңуздан жазбаңыз. Негизи ошондой кыймылдап жүргөн, жашоонун өзү кыймыл деп коет экен го. Кыймылдап жүрсө, канчалык адамдар көп иштеп, көп кыймылдап жүргөндөр узагыраак жашарын адистер такташкан. Сиз туура спортто сүйүңүздөр. Ооба. Анткени деген балким эфирге кечигип калсаңыз, анан транспорт жок болуп калса, жүгүрүп эле келип калган жакшы. Жүгүрүп эле келип калам. Жолдон кара жорго бийлеп. Кара жорго бийлеп келесиз. Жакшы экен. Таңкы кыргызча йога деп. Азаматсыз. Ал эми таңкы 5-ші программасында кыргыз элине эми йога менен машыгуу түгөндө бүттү бул жерде убактыбыз. Азыр биз сизден жаңы музыкалык композицияны көрүүчүлөрүбүзгө тартып алалы. Келиңиз, кайсы чыгарма? Эмне деп аталат? Мен аткара турган чыгарманын аты таба албайсың деп аталат. Таба албайсың. Кимди таба албайт? Точно деп койсо болот. Таптырбайт окшойсуз. Келиңиз анда сизден сураналы, жалпы мекендештер үчүн. Келиңиз. Бакытка бөлүп өтөмүн дедиң. Сени сөздөрүң кайда сүйөмүн деген. Мени ушул өмүрдөн калайсың жаным. Мени кандай бир жанга балайсың багым. Мени таба албайсың, издеп таба албайсың. Сүйө албайт сени эч ким мендей сүйө албайт. Мүмкүн менден миң эсе артыгын таба аларсың, бирок мендей таба албайсың. Таба албайсың. Түндөрүм өттү жылдызга теңеп. Сени күндөрүм өттү сагыныч эскен. Мени ойлонбой жүрүп тандады сүйүп. Сени өзгөгө жаным кеттиңби кыйып.
Анель деген Кыргызстанда бирөө сөз түрдө. Анельде инсандарды эч ким таба албайт. Бири гана сиз. Азаматсыз. Чоң рахмат, чарбачылык ийгиликтерди каалайбыз. Жагымдуу чармаңыздар үчүн рахмат. Келип туруңуздар, урматтуу достор. Негизи эле ар бир адамдын бармагындагы сызыктар ар кандай болгондой эле, ар бир адамдагы ошондой кулк мүнөзү, кебетеси жана ошондой эле сүйлөгөн сөзү бардыгы өзүнчө жана оригиналдуу болот экен. Бардыгыбыз өз-өзүнчөбүз жана биздейди эч ким таба албайт. Негизи эле эки куюп койгондой адамдын сырткы келбети окшош болушу мүмкүн, ал эми жан дүйнөсү бардык жагынан алганда окшош болбойт экен. Демек, бардыгыбыз биздейди эч ким жерден таба албайсың, эч жерден таба албайсың десек, жаңылышпай жүргөн болот экенбиз. Сөз түрдө эгиздер деле окшош, бирок мүнөзү ар башка болот атпайбы? Урматтуу көрүүчүлөр, таңкы 5-программасы сиздер менен коштошпойт болгону. Эртең кайрадан көрүшкөнчө саламаттуу болуңуздар дейт. Кызматыңыздарда Жиде Зоотбекова жана Асманбеков болдук. Көрүшкөнчө. Саламаттуу болуңуздар.